الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İnşallah Tawhid kitabının sababımız ulantabız. Bugünkü bölümde avtor aytip jatat: Babu ma jaa min at-taghliz fi man abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kayfa idha abada. Şariatта ушундай каттуу орой кайтарган кайсы нерседен кайсы bir адам bir salih takva адамдын мүрзөсүнүн жанында Аллах Таалага ибадат кылган болсо дейт. Ошо мүрзөнүн жанында. Ошол нерседен шарият катуу кайтарган. Ал тиги мүрзө ээсине жана олияга сыйынган жок. Ошол олия деген, таква деген кишинин мүрзөсүнүн жанына барып Аллах Таалага ибадат кылып атат. Ошол нерседен шарият катуу кайтарган. Ал эмне шарият ошодон катуу кайтарып аткан болсо, анда эмне тигинин өзүнө сыйынгандан кандай кайтарат деп атат да. Түшүнүктүүбү? Демек, бул автор ушунчалык мыкты темаларды койгон. Мурунку бөлүмдөрдө ширктин, ачык ширк болгон амалдарды айтып келди. Андан кийин ошо олиялар эч кандай пайда зыян бере албайт экендигини, жада калса пайгамбар, периштелер дагы сыйынууга татыктуу эмес экенин баяндады. Эми мындан мурунку өткөн бөлүмүбүз, анан мындан кийинки бөлүмдөр кайсы нерсе биз айтып атабыз да, ширк болбойт десең, макул, ширкти түшүндүк. Пайгамбарлардан олиялар пайда зыян бере албайт экен десең, аны да түшүндүк деди. Андан кийин бирок эмне биз пайда зыян бербейт деп айтабыз. Бирок эмне ошолордун мүрзөсүнүн жанында, өлгөн олиялардын мүрзөсүнүн жанында сыйынсаң, аларга сыйынбай, алардан дуа кылып сурабай эле, бирок эмне Аллах Таалага ошолордун мүрзөсүнүн жанында сыйынсаң, ошол ибадат жакшыраак деген шубха, шек, күмөн алып келет да. Ошого айтып атат. Мисал үчүн бизде деле азыр андай толтурачынбы? Ыйык жерлерде адамдар кандайдыр бир жерлерди ыйык кылып алышып, Арсланбап болсун, Сулайман Тоо болсун, Апшыр Ата болсун, Таштар Ата болсун, кандай жерлер болсун, ошо жерлерге барып алып, олияларга сыйынба десең, биз олияларга сыйынбайбыз дейт. Анткени ал олиялар сыйынууга татыктуу эмес десең, туура түшүндүк, сыйынбайбыз дейт. Аларды ортомчу да кылба десең, ортомчу да кылбайбыз деши мүмкүн. Бирок эмне биз ошолордун мүрзөсүнүн жанында Аллах Таалага сыйынабыз дейт. Шарият ушул нерседен өтө катуу кайтарган. Анткени бул эмне мин васаили ширк, ширкке алып баруучу жолдордон. Илгерки ширк башталганда, мурунку бөлүмдөрдө өттүк, эң биринчи башталган ошондой мүрзөлөрдү ыйыктап, ошолордун өлгөн жайларында биз Аллах Тааланы эстейбиз, жакшыраак ибадат кылабыз деп атып, ширкке түшүшкөн. Ошол себептен эмне кылды? Шарият бул бөлүмдө келген хадистерди окуй турган болсок, ошол нерседен катуу кайтарган. Демек, эч кандай олияларга, салих адамдарга, такваларга деген ошолорго ибадаттын түрүн арноо болбойт, аларга байланып, ошолор аркылуу ортомчу кылып сыйынган болбойт. Жада калса, ошолордун мүрзөсүнүн жанында Аллах Таалага дагы сыйынсаң болбойт. Бул деген эмне? Ширктин түп тамырынан бүт ширкке баруучу жолдордун баарын тосуп атат. Эми бул нерселерди кылып атканда, бул алым туура, альхамдулилля, өзү жакшы темаларды коюп, бири-бирине байланыштуу кылып, жакшы кылып жазган да китебин, өтө мыкты жазган. Бирок бул бөлүмдөрдү алып келген, бул бөлүмдөрдү бул алым өзүнүн оюнан эле ойлоп таап чыгып аткан жок. Анткени биз бул бөлүмдөрдүн ар биринде көрүп атабыз далилдерди. Ошо шарият ушул нерсеге, ушул жолдор менен тоскон экендигини баяндап берип атат. Ар бирине далилдерди алып келип атат. Бул бөлүмдөгү биринчи далилди окуй турган болсок, айтат: "Фи сахихи ан Айша радhiyallahu anha anna Umma Salamata zakarat li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kanisatan ra'atha fi ardil Habasha." Sahih Bukhari Muslim'de kelgen sahih hadiste Ayşe ne özü rivayet kılıp atат. Ummu Salama, bul da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ayalı. Aytты: "Zakarat li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Al Peygamberimizge uşul bir kanisani eskerdi. Kanisa degen tigi çirkölөр, başka dindegiler, Hristiyanlar sıyıngan çirkölördü. Al çirkönü kayakta görgön? Habashaga hijra kılganda, Habashaga barganda oşo jakta көргөн эле dedi. Anın içinde koz сүрөттөрдү көргөн. Ra'atha wa ma fiha min as-suwar. Ушундай чоң кылышып, каниса курушуптур, жана анын ичинде ушундай коз сүрөттөрдү тартышыптыр dedi. Анда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Ulaika iza mata fihimur rajulus salih aw al-abdus salih banaw ala qabrihi masjida."
Алар ушундай коом деди алар. Алар ушундай деди. Эгерде алардын ичинен бир жакшы салих киши өлгөн болсо, же бир жакшы салих пенде өлгөн болсо, эркек болсун, аял болсун. Бенау аля кабрихи масжида. Анын мүрзөсүнүн үстүнө эмне кылып коюшат деди? Мечит куруп коюшат деди. Мечит дегенде биздин түшүнүктөгү мечит эмес. Ошо сыйынуучу жай деген, масжид деген сыйынуучу жай деген. Анын мүрзөсүнүн үстүнө, салих адамдардын мүрзөсүнө сыйынуучу жай кылып алышат. Васаввару фихи тилка суар. Жана ал ошолордун сүрөттөрүн тартып коюшат деди. Пайгамбарыбыз айтат: "Улаика ширарул халqi индаллах." Ошол адамдар, мына ошол адамдар Аллах Тааланын алдындагы эң жаман махлукаттар дейт. Элестетиң, Аллахтын алдында эң жаман махлукаттар. Бул жерде чоң пайда. Ошол Аллахтын жанында эң жаман махлукаттар деген жаралынган заттардын эң жамандары ошолор деп атат. Аллах Таала жараткан нерселердин ичинен эң жамандар ошолор дейт. Алар эмне үчүн эң жаман болуп атат? Алар Аллах Тааладан башкага сыйынып, Аллах Тааладан башкадан жалбарып сураган үчүн эмес, ага жетпей туруп эле ошо Аллах Таалага сыйынса дагы бирок эмне? Ошол мүрзөлөрдүн жанында сыйынган үчүн. Салих адамдардын, олиялардын мүрзөлөрүнү сыйынуучу жай кылып алган үчүн. Ошол себептен айтып атат, алар эмне? Адамдардын эң жаманы деди. Бул алмайды. Фахаулай жамау байнал фитнатайни фитнатил кубури ва фитнатил тамасил. Эми ушундай кылган адамдар эки азгырыкты чогултуп алышты дейт да. Алар эмне? Эки фитна азгырыкты чогултуп алышты. Биринчиси фитнатил кубур. Кабыр эмелери, жана кабырларды куруп, ошондой чоң кылып кургандыгы, ошол жерди сыйынуучу жай кылып алгандыгы, бул өзү бул жаман иш, фитна, азгырык деп атат. Экинчиси ошол жерге сүрөттөрдү тартып, эстеликтерди кургандыгы, бул эки жамандык, эки азгырыкты чогултушкан дейт. Демек, шариятта ошол мүрзөлөрдүн алдында сыйынуудан кайтарган. Бүт кандай ал кимдин мүрзөсү болсуна карабастан. Шариятта эгерде бир мечит курулган болсо, ошол мечиттин ичине мүрзө киргизүү арам болот. Ушул кимде ким мечиттин ичине бир олияны же ыйык адамды, жакшы адамды мечиттин ичине көмгөн болсо, ал ушундай хадиске кирип калат. Эң жаман адамдардан болот. Же болбосо мүрзө боло турган болсо, мүрзөнүн үстүнө мечит кура турган болсо, анда дагы ушул хадиске кирет алар. Эгерде биринчи мүрзө болуп туруп, анын үстүнө мечит курулган болсо, мечит бузулуш керек ал мечит. Мүрзөнүн үстүнө курулган мечит бузулуш керек. Эгерде мечит болуп, анын ичине мүрзө киргизилген болсо, ал мүрзө чыгарылыш керек мечиттен. Ал мүрзө мечиттен чыгарылыш керек. Азыркы күндө тилекке каршы көптөгөн мусулман өлкөлөрдө ушундай мечиттер бар. Ичинде эмне? Мүрзөлөрдү киргизип алышкан. Паланча олияныкы, паланча сахабаныкы деген араб өлкөлөрүндө көп мындайларчы. Жада калса ошол мечиттерди мүрзөсү жок мечиттерден көрө артыгыраак көрүшөт. Паланча олиянын мүрзөсү бар мечит, ошол мечитке барабыз, ошого зияратка барабыз дешип, ошондой мечиттерге барышат. Аллах Тааланын балеси мына мусулмандарга кайсы жактан келип атат? Ушуга окшогон иштерден келип атат да. Эң жаман көрүлгөн, эң жаман иштерди кылып алды. Жада калса мына Сирияда илгери согуш болордон мурда эле анча-мынча мындай жерлеринде мүрзөсү жок мечит табышың кыйын болчу да, мүрзөсү жок. Кайсы бир мечитке кирбе, сөзсүз мүрзөсү бар. Ошондой эле шиялардын мечиттерине карасаң, мечиттерине кирсең, сөзсүз жашыл эмелер жабышып, чоң-чоң күмбөздөрүн кылып койгон мечиттердин ичинде ошондой мүрзөлөр бар. Ошондой мүрзөлөрдү сыйынуучу жай кылып алып, алар жөн эле ошону менен чектелип калбастан, ошолорду эмне жанагындай илгерки мушриктердей кылып, ошолордон жардам тилеп, дуа кылып, сурашып, чоң ширкке түшүшүп атат. Демек, шарият ошо ширкке алып баруучу жолдун баарын тоскон. Ошондой эле мүрзөдө намаз окуудан да кайтарган шарият. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүрзөлөргө намаз окугула деген. Тагыраак айтканда, мүрзөнүн ичинде болсо, алдыңда мүрзө, капталыңда мүрзө болгон болсо, ал жерде намаз окуган болбойт.
сөзсүз түрдө жанагы мүржөнүн тосулган чегарасынан сыртка чыгып окуш керек. Алдыңа, кыблаңа мүржө турган болсо эч кандай ал намаздар жараксыз болот, окулган намаздар. Bunun бардыгы эмне? Ошо ширктин жолуну тосуу иретинде кылынган иштер. Кийинки хадисте وَلَهُمَا عَنْهَا قالت. Жана ошондой эле Бухари Муслимде келет. Айша энебиз риваят кылат. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушу ооруп жатканда, өлүм төшөгүндөгү, өлүм оорусунда ооруп жатканда, жүзүнө ошо бир кийимини көйнөгүн жабып бетине, жанагындай оорудан кыйналып жабып жаткан дейт. Анан дымчып баратып, кыйналганда кайра ачып ушинтип жаткан болот. Ошондой абалда эми элестетиң, өлүм төшөгүндө жатат. Оорусу каттуу абалда, чыдабай жүзүн жабып ушундай абалда жаткан абал болот. Ошондой абалда жатканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бетин ачты дагы эмне айтат? Фaqala wa huwa kazalik. Айша энебиз айтып атат, ал ушундай абалында айтты дейт. Мындайча айтканда өтө оор абалда жаткан. Ошондой абалында дагы айтып атат. Лa'натуллахи алал яхуди ван насара иттахазу кубура анбияихим масажид. Аллах Тааланын яхудилерге жана насранилерге ланаты болсун деди, каргышы болсун деди. Ланат деген эмне деген? Аллахтын райымынан кур калсын деген алар. Аллахтын райымынан кур калсын деген. Аллахтын райымынан кур калыштын ланаты болсун деди. Не себептен десе, өздөрүнүн пайгамбарларынын мүрзөлөрүнү сыйынуучу жай кылып алды дейт. Мечит кылып алышты дейт. Ошо жерлерде. Ошол себептен Аллахтын каргышы болсун дейт. Демек, яхудилердин, насранилердин каргышка калган себеби эмне экен? Алар ошол өздөрүнүн пайгамбарларынын мүрзөлөрүнү сыйынуучу жай кылып алган үчүн. Ошол себептен эмне? Пайгамбарыбыз аларга каргыш айтып атат. Бул жерде Айша энебиз айтат: "Юхаззиру ма санау", силерди ошолордун кылган кылык жоруктарынан кайтарып атат, эскерип атат дейт. Ошолордой болбогула, ошолордой болуп калбагыла деген. "Валаула залика убриза кабруху гайру аннаху хуша айюттахаза масжида". Эгерде ушул илля, ушул себеп болбогондо, ушул коркунуч болбогондо дейт. Кандай тагыраак айтканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры дагы ачыкка башка сахабалардын кабыры сыяктуу болуп эле ачык жерде болмок дейт. Не себептен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры Айша энебиздин үйүнүн ичинде болуп калды, тосулуп десе, айтып атат, ошол себептен. Эгерде бул ачылып калса, адамдар аны келип алып туруп, сыйынуучу жай кылып албасын деп, ал тосук жерде калды дейт. Түшүндүңбү? Алымдар айтышат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө көмүлгөндүгү эки себептен. Биринчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, кайсы пайгамбарлар ошо кайсы жерде жан берген болсо, ошол жерде көмүлөт деп. Пайгамбарыбыз жаны ошол жерде чыккан. Экинчиси, ошол себеби эмне? Эгерде ачыкка чыккан болсо, ошону адамдар Айша энебиз айткандай, сыйынуучу жай кылып албаш үчүн ошондой жерде көмүлгөн. Эми элестетиң, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүм төшөгүндө жатып дагы бул жерде ширктен кайтарып атат. Ошо ширкке алып баруучу жолдон кайтарып атат. Бул жерден бизге чоң пайда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даваты башынан баштап өлгөнгө чейин таухидке чакырып ширктен кайтарган. Бул өлүм төшөгүндө башында келгенде эмне деген? Кулу ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп айткыла деди. 10 жыл намаз фарыз болгон жок, башка ибадаттар фарыз болгон жок, жалаң гана таухидке чакырды. Бийлик тарашкан жок, азыркы кээ бир жамааттарга окшоп. Же башка маселелер көтөргөн жок. Жалгыз Аллахка сыйынгыла, бутпарастыкты, ширкти таштагыла деп 10 жыл дават кылды. Андан кийин өлүмүнүн акырында дагы, өлүм төшөгүндө жатканда дагы ушул нерсени айткан жок, бийликти жакшы кармагыла, же башка маселелерде эмес, кабырларга сыйынуудан, мүрзөлөргө сыйынуудан сак болгула деп ушул нерседен катуу кайтарып келатат. Экинчи чоң пайда эмне? Бул жерден биз пайда ала турган нерсе, көпчүлүгү адамдар бар, же кээ бир жамааттар бар, адамдарды таухидке чакырыш керек. Эң биринчи ширктен кайтарып таухидке чакырыш керек десең, биз бутпараспызбы? Таухидке чакырганда. Бардыгыбыз эле таухидтебиз, мусулманбыз. Ал таухидке кимдер чакырылат дейт? Деги мушрик болгондор, пайгамбарыбыздагыдай мушриктер болсо, ошолор таухидке чакырылат дейт да. Пайгамбарыбыз бул хадистерди кимге айтып атат? Ошо таухидти эң жакшы түшүнгөн, ширктен аруу болгон Абу Бакр, Умар разияллаху анху сыяктуу сахабаларды ширктен эскерип атат. Анткени адамга бул нерсени ар дайым эскерип турбаса эмне болот?
Шайтан эң биринчи адамдарды ушул жака азгырат, ушул ширкке азгырат. Ошого карабастан эмне пайгамбарыбыз сахабалар канчалык тавхидти жакшы билсе дагы аларды эскерип кайтарып турду ширктен. Демек биз дагы тавхидти ар дайым эскерип, адамдарга үйрөтүп, ширктин түрлөрүн үйрөтүп, адамдарды ширктен кайтарып турбасаң, анда ширкке түшүп калуу коркунучу оңой эле, тез эле келип калат. Андан кийин бул ширктин түрлөрү дагы жаңыланып турат. Мындайча айтканда, ошол эле ширк, бирок башкача сөздөр менен, башкача сүрөттөр менен, ар кандай жолдор менен алып келишет, ар кандай аталыштар менен. Бирок ширк илгертен баштап эле мушриктердин жолдору окшош, ошондой эле бидатчылардын бидаттары окшош, илгери чыккан бидаттардын эле, илгери чыккан ширктердин эле ар кандай сүрөт менен, башкача сөз менен, башкача аталыштар менен ар кандай кылып алып келе беришет. Кийинки хадис айтат: "Вали муслимин ан Джундуб ибн Абдуллах кал". Муслим сахих жыйнагында келет, хадис жыйнагында. Джундуб ибн Абдуллах деген сахаба айтып атат: "Сами'ту набийя саллаллаху алейхи ва саллям кабла ан ямута би хамсин ва хува якул". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлөрүнөн 5 күн мурда ушундай деп айтканын уктум дейт. 5 күн мурда ушундай деп айтканын уктум. Inni abra ila Allahi an yakuna li minkum khalilun fa inna Allaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Мен Аллах Таалага ушундай арумун дейт. Силердин бирөөгөр мага халил болууңардан дейт. Силердин бирөөгөрдү өзүмө халил кылып алуудан. Анткени Аллах Таала Ибрахимди өзүнө халил кылып алган сыяктуу эле мени дагы халил кылды дейт. Халил дегендин мааниси адам баласы бирөөнү өтө жана сүйүү, жаш көрүүдүн эң чокку деңгээлисинде, ошондой эң жогорку деңгээлдеги жаш көрүү, сүйүү да. Ошондой жаш көрүп сүйүп, өзүңө жакын тутууну халил дейт. Бирөөнү мен халил кылып алдым десе, ушунчалык деңгээлде мен аны жакшы көрөм, эң жогорку деп, мындайча айтканда, сүйүүнүн, жакшы көрүүнүн эң жогорку деңгээлинде жакшы көрөт, анан ошончалык жакын тутат деген да. Бул деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бирөөлөрдү жакшы көрөт. Махабба деп коет, жакшы көрүү болот. Сахабаларды жакшы көрөт, үммөтүн жакшы көрөт. Бирок халил деңгээлинде туткан эмес. Эч кимди, эч бир сахабанын эч бир үммөтүнө. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурашкан: "Мана хаббун нас илейк", сага эң сүйкүмдүү болгон адам ким дегенде, Айша деген эркектерден Абу Бакр разияллаху анху деп айткан. Демек сүйүп жакшы көрүү деңгээли болот. Андан жогорку дегенде халил деңгээлинде эч бир үммөтүнө кылган эмес. Ошондой айтып атат: "Мен силердин эч бириңерди өзүмө халил кылып алган жокмун. Мен ал нерсени Аллах Таалага алдында арумун" дейт да. Бирок Аллах Таала мени халил туткан дейт. Ибрахим алейхиссалам, Ибрахим халилуллах деп коебуз, ошол сыяктуу эле Аллах Таала пайгамбарыбыздан халил кылган. Пайгамбарыбыздан. Бул хадисте ачык келип атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Ала фала таттахидул кубура масажид. Fa inni anhaakum an zalik." Бул хадисте айтат: силерден мурункулар, силерден мурунку үммөттөр пайгамбарларынын кабырларыны мечит кылып алышты дейт. Силер ал кабырларды мечит кылып албагыла, мен силерди ошол нерседен кайтарам деди. Демек бул хадисте дагы эмне, жанагы хадисте эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлөрүнө 5 күн калганда ушул эң негиздүү маселе болгон ошол ширктин жолдорунан кайтарып атат. Кабырларды, пайгамбарлардын мечиттерине силер мүрзө кылып албагыла дейт. Бул жерде бир маселе хадисте келет. Абу Хурайра радияллаху анху айтат: "Аусани халили" депчи, "Мага халилим осуят кылды" деп Абу Хурайра. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте эч кимди халил кылган жокмун деп атат да үммөтүндө. Абу Хурайра мен халилим деп айтып атат. Кандай түшүнөбүз дегенде алымдар айтышат: пайгамбарыбыз бирөөнү халил өзүнө халил туткан башка, пайгамбарыбызды сахабалар өздөрү халил туткан башка дейт. Пайгамбарыбыз эч кимди өзүнө халил туткан жок. Бирок сахабалар пайгамбарыбызды өзүнө халил тутушкан. Ошон үчүн Абу Хурайра радияллаху анху айтат: "Халилим мага ушундай деп айтты" деп. Бул алым айтып жатат. Фақаннаха анху фи ахир хаятихи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул нерседен эмне жашоосунун аягында кайтарды. Жашоосунун аягында ширктин жолдорунан кайтарды. Жана мүрзөлөрдү
ibadat kıluvchi jay kılıp alуудан. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Жана ошондой эле өзү өлүм төшөгүндө өлүм келип аткан жерде ошолорду кимде ким ошондой кылган болсо аларга каргыш айтты дейт. Вассалату индаха мин залик. Жана ошондой эле эмне? Кабырлардын жанында намаз окуу ошондой кылып алуу деди. Өкүмү ошондой болот дейт. Кимде ким мүрзөнүн жанында барып намаз окуй турган болсо, бул жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каргыш айткан адамдардын түрүнө кирип калат. Жана ошондой эле адамдардын, махлукаттардын, жаралынган заттардын эң жамандарына кирип калат. Wa illam yubna masjidun дейт. Ал жерде сөзсүз түрдө жанагындай биздин түшүнүктөгөндөй мечит курулушу шарт эмес дейт. Тагыраак айтканда, бир жерде мүрзө бар, ушу мүрзөнүн жанына барып намаз окуйн десең, ал анын жанында эч кандай курулуш жок болсо дагы ошонун өкүмүнө алат дейт. Же болбосо кыбла тарабыңды мүрзө коюп алып, алыңда мүрзө болсо, ошондо окусаң дагы ошого киресиң дейт. Wa huwa ma'na qawliha. Ушул Айша энебиздин сөзүнүн майысы хушия айюттахаза масжида. Айша энебиз айтты да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры эмне себептен тосулуп турат, хужрасында болуп атат, ачык болгон жок дегенде, ал мечит ошо сыйынуучу жай болуп калуудан корктук. Ошол себептен хужрада калды деп айтып атат. Ушул Айша энебиздин сөзүнүн майысы. Айша энебиз дегенде бул жерде мечит кылып алуусудан коркту дегенде үстүнө мечит куруп алышат деп корккон жок. Ошонун жанында сыйынып кетишет. Ошонун жанында курулбаса да сыйынып кетишет деп коркту деп айтып атат. Анткени эмне? Fa inna as-sahabata lam yakunu yabnu hawla qabrihi masjida. Анткени сахабалар эч качан, сахабалар жакшы түшүнүшкөн тавхидти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры ачык болсо да анын айланасына мечит куруп алышмак эмес дейт. Болгону түшүнбөгөн адамдар келип ошол жерге келип кабырдын жанында сыйынып кетишет дейт. Демек, сыйынуучу жайлардын бардыгы мечит деп аталынат. Бул жерде айтып атат: "Ва куллу мавди'ин qusdidat as-salatu fihi faqad uttakhiza masjida." Жер жүзүндө кайсы жер болбосун, ошол жерде намаз окулууга максат кылынган жер болсо, ал мечит болуп калынат. Бал куллу мавди'ин yusalla fihi yusamma masjidan. Жада калса, ар бир намаз окуган жердин бардыгы шариатта эмне? Мечит деп аталынат дейт. Ошол окулуучу, сыйынылуучу жай деп аталынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай: "Жуилат лиял арду масжида ва тахура." Мага эмне? Жерлердин бардыгы мечит, сыйынуучу жай жана таза, өкүмү таза болду, нажас эмес деп пайгамбарыбыз айтты. Демек, хадистерден кайтарылган жанагы тыюу салынганда максат эмне экен? Ошо кабырлардын жанына барып Аллах Таалага ибадат кылуу. Шариатта мечит дегендин майниси эки майнда келет. Жалпы майниде. Жалпы майниси, биринчи майниси жалпы майни. Масжид дей турган болсо, бардык сыйынылган жайлардын бардыгын масжид деп айтат. Түшүнүктүбү? Ошо сажда кылынуучу, сыйынылуучу жай дейт. Ал жерде курулуш болбосо деле, эч кандай белгилер жок болсо деле, адамдар ошол жерге барып сыйынып аткан болсо, ошол жерди эмне? Мечит кылып алды деп аталынат. Ошол майында келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жуилат лиял масжида ва тахура. Мага жерди Аллах Таала сыйынуучу жай кылып берди. Жердин бардыгы бир гана даараткана, камыр-сабырлар кирбейт, башка жактардын бардыгы мечит. Экинчи майниси шариаттагы жеке майниси. Мечит дегенде биз түшүнгөн мечиттер. Ошол мечиттердин өкүмү кандай болот дегенде, кандай нерселер мечит болот дегенде алымдар айтышат. Ошол жери сыйынууга вакыф кылып ажыратылган. Вакыф деген билесиздер, эч ким ээлик кылбайт. Аллах Таала үчүн ушул жерге ибадат кылууга бөлүндү деп жердин ээси ниет кылып чыгарган болсо ошону, ошол жер мечит болуп эсептелинет. Ал жердин курулушу кандай болсо да, жөн эле курчап койгон болсоңуз дагы мечит деп аталат. Азыркыдай кылып заңыратып мечит салсаң дагы мечит болуп аталынат. Намазкана салынса деле ал жер мечит болуп аталынат. Шариатта мечиттердин өкүмү эмне? Ошол жери вакыф болуп сыйынууга берилген жер болуш керек. Бул төрт мазхабта дагы ушундай келет. Мечиттин аныктамасы ушундай. Түшүнүктүбү? Эми ушул мечиттин аныктамасын жакшы түшүнүшүбүз керек. Ушуну түшүнө турган болсок, бир чоң мына суфилердин чоң шек күмөнүнө жооп болот. Суфилер айтып атат, эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туура түшүндүк. Кабырлардын алдында сыйынуудан кайтарыптыр. Бул деген жаман иш экен, ширктин жолдорунан экен, ширкке алып баруучу жолдорунан экен, муну түшүндүк. Бирок бизде бир
Nerse бар. Ал эмне? Пайгамбарыбыздын өзүнүн кабыры мечиттин ичинде турбайбы? Мечиттин ичине кирип курчалып турбайбы ошол деп айтышы мүмкүн да. Айтабыз. Бул биринчиден жана айткандай мечиттин аныктамасын айтып берчи. Мечит деген эмне десең, мечит деген ошол жери сыйынууга бөлүнүп чыгарылган вакыф болгон жер, ошол жер мечит болот. Түшүнүктүбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйлөрү, пайгамбарыбыз үйүнүн ичине көмүлдү да. Ал үйү, комнаталары, Айша энебиздин бөлмөсү, алар вакыф болуп мечитке чыгарылган эмес алар. Ал үйү бойдон, үйүнүн жери, эч ким чыгарган эмес. Ошол үйдүн ичинде кабырда көмүлгөн. Ал башында эмне? Мечиттин ичинде болгон эмес ал. 4 халифанын кезинде да андай болгон эмес. Кийин эмне? Валид ибн Абдул-Малик деген бир халифанын доорунда кеңейтип, мечитти кеңейткенде ошондо аны дагы кирип калган ичине. Демек, мындайча айтканда, истисна деген нерсе бар шариятта. Ошол пайгамбарыбыздын мечити азыр чоң курчалып турат да, анан ичинде кабыр бар, бир аз. Бир аз кабырдын орду бар, жанагы пайгамбарыбыздын Айша энебиздин хужрасы бар, анын ичинде жана 3 мүрзө бар, хужранын ичинде. Ошол жерлер истисна болот. Мындайча айтканда, мечитке кирбейт ал жерлер. Ал жерлер мечитке кирбейт. Экинчиден ал жана хужра, себеби анын жери вакыф кылып берилген эмес ал жерлер. Түшүнүктүбү? Андан кийин мисалы үчүн бир мечит кура турган болсо бирөө, мечит курду, мечиттин ичинен дааратканага кире турган өзүнчө дааратканаларды кылып, бөлмө кылып туруп, дааратканаларды кылып, ошо мечиттин ичинен кире турган кылган болсо, ошол дааратканалар мечит болуп эсептелинбейт. Ал истисна болот. Мындайча айтканда, баары мечит, вакыф. Бул жери дааратканага чектелинген жер деп чектелинет, жөнбү? Исключение. Ошол исключение болгон жерлер ал мечитке кирбейт. Ошол сыяктуу эле бул да кабыр, ал Айша энебиздин бөлмөсү тосулган, исключение ал болгон, мечиттин өкүмүн албайт ал нерселер. Кээ бир алымдар башкача жооп беришет жанагындай, бул мечит болгон эмес, ошентип иштихат кылышып атып, мечитти кеңейтебиз деп атып, байласыз эме болгон депчи. Бирок алар ошондо дагы этияттык үчүн пайгамбарыбыздын Айша энебиздин дуалыны, пайгамбарыбыздын мүрзөсүнө Айша энебиздин хужрасы менен дуалы тосулуп турат. Андан кийин 3 дуал менен тосуп салышкан. 3 дуал. Мүрзөгө чейин, жеткенге чейин 3 дуал бар. Анан 3 дуалды тоскондо дагы 3 бурчтук формада, мындайча айтканда, кыр чыгарбастан, ага кайсы тарабынан келсең дагы ошол сенин кыблаң болуп калбай тургандай кылып тосуп салышкан да. Түшүнүктүбү? Мисалы 4 бурчтук Кабада кылып тоскон эмес. Нар жактан артында окуй турган адам ошону көздөп калбаш үчүн. Тосулганда ар жагынан мындай кырларды чыгарышып тосушкан, ал жакты баягы мүрзөнү эч ким карай албай турган кылыпчы. Анан ошо мүрзөгө чейин дагы 3бү, 5бү дуал менен тосуп салышкан. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү эч кандай мечитке кирбейт, ал мечиттин ичинен да болуп саналбайт. Демек, бул шубхага эч кандай орун жок. Мечиттин экинчи мааниси ушундай. Андан кийинки хадисте айтат: "Вали Ахмада би санадин джайидин ан ибн Мас'уд радияллаху анху марфуан." Имам Ахмад рахималлахтан келет, жакшы санад менен дейт. Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анху айтты: "Инна мин ширарин нас ман тудрикуху саа ва хум ахья валлазина яттахизуна ал-кубура масажид." Раваху Абу Хатим фи сахихи. Чындыгында эле адамдардын ичинен эң жаман адамдар кимдер? Кыямат башталганда тирүү калган адамдар. Себеби башка хадистерде келгенде, кыямат эң жаман адамдар калганда, жер жүзүндө Аллах деп айтылбай калганда, ошол учурда башталат эң жаман адамдар. Ким кыямат башталганда тирүү калган адамдар болсо, алар эң жаман адамдар деди. Андан кийин айтат, алардан кийин кимдер дейт? Мечиттерди, кабырларды сыйынуучу жай кылып алгандар дейт. Мына ошолор эң жаман адамдар деди. Кабырларга барып туруп, мүрзөлөрдөн сурап сыйынгандар эмес, ошол жерге барып туруп Аллах Таалага сыйынсаң, Аллах Тааладан сурасаң дагы бул эң жаман нерсе. Демек, бул жерден түшүнө турган нерсе, биз азыркы күндө муну
ilgerki христиандардын кылганын эле элестетпестен азыркы күндө өзүбүздүн жашоодо болуп аткан нерселердин баардыгын салыштырышыбыз керек. Мына Таш-Таратага барып алышып туруп, кан чыгарыш да, кан чыгарып, курбандык кылышып, ал жерге эмне теңирчиси барып ибадат кылат, да башка диндегилер барышат, кээ бирки эмне молдо сөрөйлөр барып алып, ошол жерден кан чыгарышып, ибадат кылышып атат. Силер эмнеге бул жерге десең, ошол жерди ыйык тутушуп, сыйынуучу жай кылып алып. Ал жерде мүрзөлөр бар, ошондой кылышып аткан эмелер. Мунун баардыгы аларды силер ширкке алып барып атасың, ширктин түрлөрүн кылып атасың. Эгерде ошол оолияларга кан чыгарып атсаң, ширк кылып атасың десе, биз ширк кылган жокпуз. Аллах Таалага сыйынып атабыз дейт. Аллах Таалага сыйынсаң дагы эмне? Адамдардын ичиндеги эң жаман адам болосуң ошол ишиң менен. Ошол жерге барып Аллах Таалага сыйынсаң дагы. Ошондой эле баардык жерлерди салышыбыз керек. Апшырата болсун, жагындагы Түркистан дейт, азыр Казакстанга да аяк бияктарга барышачымы? Барып, ошол жактын паланча оолиянын мазары, мүрзөсү дешип, ошондой зыяраттарга барышат. Андан кийин бул бөлүмдө эмне? Ошо мүрзөдө өлгөндө эч кандай курулуш курулбаш керек экендигине далил болот. Үстүнө өлдүбү болду, эч кандай ошо өзүнүн топурагынан башка ашыкча нерсе эч кандай көтөрүлбөйт. Өзүнүн гана топурагы кошулуш керек. Үстүнө такта коюп, жазып, эстелик куруп, мунун баардыгы ушул эмне? Ушул хадисте келген каргышка кирип калууга себеп боло турган нерсе. Жана адамдардын ичиндеги эң жаман адам болуп калууга себеп боло турган нерселер ушулар. Ошон үчүн ушуга окшогон нерселердин баарына биз адамдардын баарына кайтарышыбыз керек, элдерге түшүндүрүшүбүз керек, жеткиришибиз керек. Бул тавхидти жакшылап ушул өкүмдөрдү түшүндүрбөсөк, карапайым адамдар ушуга окшогон нерселерди кыла берет. Азыркы күндө өзгөчө мына теңирчилер дагы күчөйүп аткан кезинде буларга дагы колдоо катуу, буларга сырткы колдоолор катуу. Сырттан колдоо деген ушундай адашкан жамааттарга, мусулмандардын динин буза турган нерселерге шайтан жардам берет. Шайтандын жардамчыларынын баардыгы финансовый болсун, башка болсун, ачык эле жардам беришет да буларга. Ошолорго каршы элдерге биз түшүндүрүшүбүз керек ушундай нерселерди. Аллаху саллама аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Жазакумуллаху хайр. Баракаллаху фикум.